Возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников. Айтып отпаймын, мен 5 жылдан бeri коррупциямен күрөшөмүн. Кече мынан 2 күн алдын налоговиктерди кармадым. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Камчыбек Ташиев 2020 жылдан бери Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы катары коррупцияга каршы күрөшүү, чек араны тактоо жана мамлекеттик коопсуздукту чыңдоо боюнча активдүү иштерди жүргүздү. Ал чек ара маселелерин чечүү, кылмыштуу топторду жоюу жана кадрдык тазалоолор менен белгилүү. Мунун ичинен тарыхый чечимин тапкан чек ара маселесин чечүүдөгү чечкүндүү кадамдары алкоого алынып келет. 30 жыл эч ким кадам басып бара албаган. Ошол чек аранын чы деген тамгасын ойлой албаган канча президент, канча чоңдор, канча министрлер, ошол эле алактан ассамблеялар эч нерсе кыла албаган нерсени ушул Камчыбек Кыдыршаевич барып кайра барып атып Тажик Республикасына ошолор менен келишим түзүп, ошолор менен жанагыдай мамиле түзүп, ошолорду сөзгө ийип деп отуруп ушул чек араны чечти. Бул Кыргызстан үчүн эң чоң маселе да. Бул унутулгус, бул тарыхта алтын тамга менен ошол аты кала турган маселе болду да. Камчыбек Кыдыршаевдин ошо чек араны чечкендегиче. Ошол эле чек ара кызматкерлерине кандай аларды камсыз кылды, үй жайлуу кылды, айлыктарын көтөрүп берди. Ошондой эле канча мекемелер, социалдык тармак деле эмне деген нерселерди жасап атат. Эми айтып бүткүс нерсе. Камчыбек Кыдыршаев жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кана кийин Камчыбек Кыдыршаевдей чек араны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Камчыбек Ташиев атайын кызматтын төрагалыгы менен катар Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодогу мамлекеттик комиссиянын жетекчиси кызматын аркалады. Албетте чек араны чечүү жеңил эмес болчу. Буга чейинки бийликтагы бир катар сүйлөшүүлөргө барган менен иш аягына чыкпай келген. Өлкө жетекчилиги кыйынчылыктарга карабастан мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине чекит коюуга бел байлап, аны ишке ашыруу милдети Камчыбек Ташиевке ишенип тапшырылганы белгилүү. Мурдатан тарыхый мезгилдерде мындан бир нече ондогон, керек болсо жүздөгөн жылдар мурда ошол коңшуларга өтүп кеткен жерлерибизди кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргыз-Тажик чек арасын чечүүдө талаш тартыш жараткан маселелер көп болду. Чек аранын айынан эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылыштан баштан кечирип, эки тараптан тең ондогон адамдардын өмүрү кыйылган. Камчыбек Ташиев Чыр-Чатакка жеткирген чек ара тилктер боюнча сүйлөшүү оңой олтоң болбогонун, жергиликтүү эл менен тарыхый жолугушуулардын биринде айтып, талаштуу узак сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз-Тажик чек арасына чекит коюуга жетишилгени боюнча маалымат берген. Биз бардык юридикалык документтерди бүтүрдүк. Урматтуу президентибиздин ушу биздин алдыбызга койгон тапшырмасын биз аткардык. Колдор коюлду, договорлор бүттү, ратификациялар бүттү, бири-бирине берилди, колубузда документтер бар. Эми эмне кылышыбыз керек? Кийинки этап, урматтуу угандар, ошол юридикалык аныктаган чек араларга зым тартып чыгышыбыз керек. Тез араны ичинде. Ошол үчүн ушул маселени биз өтө мындай негизги маселелердин бири деп эсептейбиз. Президентибиз дагы ушул боюнча тапшырмаларды дагы алдыбызга койду. Коомчулукта Кыргыз-Өзбек, Кыргыз-Тажик чек арасынын чечилиши тарыхый жетишкендик деп бааланат. Бул маселеде Камчыбек Ташиевдин чечкүндүү кадамдары эске алынат. Чек арада турам, өзүм дубалымдын ар жагы Тажикстан, биз тажиктар менен көп агрессияларда, көп кыйынчылыктарды көрдүк. 30 жылдан бери бу кандай чек ара бөлүнөт деп шиелешкен маселелерди ойлоп коюбуздун акырына чыкпайт элек. Камчыбек Кыдыршаев Кудай бизге берип, чек ара чечилип отурат. Мына эртеңден баштап демаркация башталат экен. Биздин Баткен облусу абдан курсан, сүйүнүп отурабыз. Акыркы чекит коюлгандан бияка коркпой жашайбыз. Өмүр бою жана кооптонуп жашаган, ондой жашаанын эмне кереги бар? Ошону туура өзүнүн көкүрөгү менен, көдөнү менен туйган эр азамат ушул нерсени бүтүрүштү да. Себеби баягы застава деп коебуз, аскер кызматкерлерин ошо чек аранда эле. Ошол тарапта, мисалы Баткенде болобу, Тажик тарапта, каякта тарапта чек ара болсо, куураган эмелер бир ГПде, ошондо да квартира, квартплатын төлөп ГПде жашап аткан армия ошол аскер кызматкерлери болгондо. Ошонун баарына биринчи шарт түзүп берип, зыңгыраган тиги 2 кабат үйлөрдү түзүп, тиги жасап берип, салып берип, бала чакасына бакчадан мектебине чейин куруп берип,
Бул деген сонун иш да. Чек ара маселелерин жөнгө салуу бул жөн гана ийгилик эмес. Бул эгемендүүлүктүн жана улуттук коопсуздуктун пайдубалы. Бул жаатта Камчыбек Кыдыршаевичке президент Садыр Жапаров да ыраазычылык билдирген. Бул жерде мен Камчыбек Кыдыршаевич баштаган өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө өзгөчө ыраазычылык билдире кетемин. Чек ара маселесинин толук чечилиши менен биз жаңы тынычтык, ынтымак жана ишеним дооруна кадам таштадык. Кыргызстандын коңшу өлкөлөр менен болгон чек ара көйгөйүнүн тынчтык жолу менен толук чечилиши аркылуу Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбордук Азияда коопсуздук камсыздалды. Кыргызстан мындан ары коңшулар менен достукта, өз ара сый урматта жана тыгыз кызматташтыкта жашайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, ишенимдүү армиясы, таасирдүү укук коргоо органдары жана бекем тартиби жок өлкө, келечеги жок өлкө. Акыркы жылдары коргонуу секторун терең модернизацияладык. Өзбекстан менен чек ара көйгөйү 3 жылда, Тажикстан менен чек ара талашы 4 жылда чечилди. Муну менен Кыргызстандын мурдагы кийинки тарыхында алгачкы жолу чек араларыбыз толук такталды. Учурда Кыргыз-Тажик чек арасында зым тартуу иштери уланып жатканы белгилүү. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы. Ушуну жакшылап карагыла. Анан сиз айрыкча ушу инженердик жумуштарды аткаруу боюнча ушул маселелерди жакшылап карагыла.